Сырдуу сандыктын сыры. Илгери бийик тоолордун этегиндеги кичинекей айылда Санжар аттуу ачык көңүл бала жашачу. Ал ар дайым жаңы нерселерди билүүгө куштар эле. Бир күнү ал чатырдагы эски буюмдарды иреттеп жатып, чаң баскан сырдуу картаны таап алды. Картада Ала тоонун жүрөгүндөгү сырдуу сандык деген жазуу бар болчу. Санжардын жүрөгү толкунданып, жолго чыгууга камына баштады. Санжар жолдо кетип баратып, асканын башында жалгыз отурган Алгыр аттуу бүргүткө жолукту. Алгыр жөнөкөй куш эмес, ал тоолордун тилин билген акылдуу бүргүт эле. Кайда жөнөдүң, кичинекей саякатчы, деп сурады Алгыр. Санжар картаны көрсөтүп, сырдуу сандыкты табууну чечкенин айтты. Алгыр балага жардам берүүгө макул болуп, ага жол көрсөтө турган болду. Алар бийик белдерден ашып, шаркыраган сууларды кечип өтүштү. Алгыр асманда бийик учуп, жолдогу коркунучтарды алдын ала көрүп жатты. Тоолордун абасы таза, ал эми айланадагы жаратылыш жомоктогудай кооз эле. Алгыр өзүнүн күчтүү канаттары менен абаны жиреп, Санжарга алдыда эмне күтүп турганын кабарлап турду. Узак жолдон кийин алар картада көрсөтүлгөн жашыруун үңкүргө жетишти. Үңкүрдүн оозун чоң таштар жаап калыптыр, бирок анын ичинен сырдуу бир нур чагылышып жатты. Санжар колуна чырак алып, аярлап ичкери кирди. Алгыр анын ийнине конуп, айлананы сак карап турду. Үңкүрдүн ичи абдан кооз дубалдарында асыл таштар жаркырап турган. Үңкүрдүн эң төрүндө, бийик таштын үстүндө байыркы сандык турган. Ал сандыктын бети укмуштуудай оймо чиймелер менен кооздолгон экен. Сандыктын ичинен жумшак көгүлтүр нур чыгып, бүт үңкүрдү жарык кылып турду. Санжар сандыкты көрүп, анын жанына акырын басып келди. Бул ошол картада айтылган сырдуу сандыктын өзү эле. Санжар сандыкты ачууга аракет кылды, бирок анын кулпусу да ачкычы да жок экен. Сандыктын бетинде «Бул сандыкты алтын менен эмес, чын жүрөктөн чыккан жылуу сөз менен ачасың» деген жазууну байкап калышты. Санжар менен Алгыр бири-бирин карап, бир аз ойлонуп калышты. Алар сандыктын сырын кантип чечүүнү ойлоно башташты. Санжар көзүн жумуп, өзүнүн эң жакшы көргөн ырларын жана айылдагы адамдарга болгон жакшы тилектерин айта баштады. Ал тынчтык, достук жана бакыт жөнүндө чын дилинен сүйлөдү. Анын үнү үңкүрдүн ичинде жаңырып, абдан жагымдуу угулду. Санжар сүйлөп жаткан сайын сандыктын нуру ого бетер күчөп, жарык боло баштады. Ошол замат сандыктын капкагы акырын ачылып, ичинен укмуштуудай жаркыраган жарык чыкты. Санжар менен Алгыр көздөрүн калкалап, ичинде эмне бар экенин көрүүгө аракет кылышты. Сандыктын ичинде алтын күмүш эмес, сыйкырдуу гүлдөрдүн үрөндөрү жана байыркы акылмандык жазылган китептер бар экен. Бул байлык бүткүл элге бакыт алып келе турган чыныгы кенчеле. Алгыр сандыктын ичине баш багып, ал жердеги жаркыраган үрөндөрдү карап турду. Бул үрөндөр сенин айылыңды дүйнөдөгү эң кооз жана берешен жерге айлантат, Санжар, деди Алгыр.
Алгырдын көздөрүндө кубанычтын жана сыймыктануунун учкундары жанып турду. Алар тапкан кенч адамдардын жүрөгүнө жылуулук жана жерге түшүмдүүлүк алып келмек. Санжар айылына кайтып келип, үрөндөрдү жерге септи. Көп өтпөй айыл гүлдөгөн бейишке айланып, адамдар ынтымакта жана бакытта жашай башташты. Санжар бийик дөңсөөдө туруп, өзүнүн эмгегинин үзүрүн көрүп кубанды. Ал эми алгыр болсо, тоо башынан айылды карап, досу Санжардын акылдуулугуна суктанып турду. Эл жигит эл четинде, жоо бетинде,